Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, hurmatly dostlar. Sabaqtarız to'lantamiz jin jana shaytonlar alami. O'tuvchi masalamiz bugun vasvasa masalasi. Ошол vasvasa masalasында shaytonning dagы bir cho'ng bir vasvasasi var. Bul oy salуу жана жүрөктү шугулдандыруу, кереги жок нерселер менен. Жүрөктү ибадатта ой жүгүртүүдөн шугулдандырат. Жана Аллахтын жараткан нерселердин үстүнөн ой жүгүртүүдө шугулдандырып, ошол ойлорду кетирүү менен алек кылат жүрөктү. Ал ойлор өткөн нерсеге кейип, кепшитип ошол ойду салат. Же мисалы үчүн боло элек нерсе келечектеги нерсеге кыжылат кылат, коркутат. Бул мындай болсо кандай болуп калат, эгер болбой калса кандай болот деген ошо ойлорду салат. Бул васвасадан, ошол жүрөктү шугулдандыруу васвасасынан аз гана адамдар саламаттуу калат. Бир гана Аллах жардам берип, катуу нафсы менен күрөшкөндөрдөн бөлөк. Ошон үчүн жада калса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисте, ким мынау мен дарат алгандай алып, андан кийин 2 рекет намаз окуса дейт, ошол намазда өзү менен сүйлөшпөсө дейт. Мындайча айтканда, эмне? Ошол жанакы ойлор келгенде, ошол ойлорду ээрчип кетип, ошо дүнүйө иштери менен ошо ээрчип кетип калбаса деген сөз. Намазга тиешелүү эмес ойлор менен. Ошону менен бирге намазда талап кылынган ихлас, хушу жана туманина ушулардын баардыгын жок кыла турган бир ойлорду эгер ошол нерселерди кетире турган болсо дейт, ошол нафсы менен сүйлөшпөсө, анда буга чейинки күнөөлөрү кечирилет дейт пайгамбарыбыз. Бирок айтып кеткендей, бул нерседен саламаттуу кала турган аз гана бир адамдар болушу ыктымал. Бир гана Аллах жардам берип, айтып кеткендей, нафсы менен күрөшкөндөрдөн бөлөк. Жада калса ошо хадисте келет, пайгамбарыбыз дагы ушул нерседен ушул нерсе кабыл болгон. Жада калса Айша небестен келген хадисте пайгамбарыбыз, Айша небес айтат, пайгамбарыбыз бир кийимде намаз окуган дейт. Ошол кийимдин бир өңү, көздү тарта турган бир өңү бар эле дейт. Анан пайгамбарыбыз намаз окуп, ошол көзү ошол эмеге, кийимге түшүп кетет да, ошо намаз акыбалында. Анан намаз бүткөндөн кийин айтат, мынау ошол кийимди чечип туруп берет, Абу Жахм деген ошо сахабалардан белек кылган болот, кайра ошону апарып бер дейт. Жана ошол Абу Жахмдин жөнөкөй кийими болот, ошону мага алып кел дейт. Себеп дегенде, бул кийим мени намазымдан алек кылды дейт. Ошон үчүн бул жерде бир этибар бере турган жер бар. Ошол кандай бир сүрөттөр болобу, ачык айкын бир ошол көзгө көрүнө турган нерселер жада калса таза жүрөк, таза нафска таасир эте турган жери бар. Демек, биринчи эшиктен бизге бул нерсе биздин оюбузду, пикирибизди жөнүнө ээрчитип кетип калат деген сөз. Ошон үчүн бул нерселерден алыс болуш керекпиз. Негизи уруксат берилген ушул дүнүйөгө тиешелүү дүнүйөдөн алыс болуу эң жакшы нерсе. Эң жакшы нерсе деген ошол жүрөк таза калат, жана васвасага кабылбайт. Канчалык дүнүйөдөн алыс болгон сайын, ошончолук шайтандын васвасасынан да алыс болосун деген сөз. Ошон үчүн пайгамбарыбыз бул хадисте көрүнгөндөй, ошол намаздан оюн алек кыла турган себепти ошол замат чечип туруп, мындайча айтканда, жүрөгүнө байлабай турган акыбалда кайра берип салды. Ошон үчүн биз дагы бул пайгамбарыбыз бизге эң чоң бир өрнөк. Ошон үчүн биз дагы бул жүрөгүбүзгө эмне кирип бараткан болсо, анан эң негизгиси ошол кире турган нерсе ибадаттан эгер тосо турган болсо, ошону жүрөктөн экиленбей туруп, алып туруп, мындайча айтканда ыргытып салыш керекпиз. Бизге шайтан васвасаны күчөтпөш үчүн. Андан соң пайгамбарыбыз бир канча ошол
васвасадан дарылануучу дарыларды айтып кеткен. Мындайча айтканда, ошол дарылардан эгер васваса келсе, Аллах Тааладан коргонуу суроо. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп хадисте келет. Усман ибн Абил Ас радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбызга келип, "Ey Аллахтын элчиси, мен намазда турсам, намаз менен менин ортомдо шайтан мындайча айтканда васваса кылат" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз эмне деген? Эгер ошондой ой келе турган болсо, пикир келе турган болсо, анда Аллахтан коргонуу сурап, сол жака 3 жолу түкүр дейт. Анан Усман айтат, мен ошол нерсени кылдым эле, Аллах Таала ошол нерсени менден кетирди дейт. Бул ошол васвасанын дарыларынан Аллахтан коргонуу суроо. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп. Андан кийин пайгамбарыбыз дагы бөлөк эң чоң васвасадан эң чоң бир дарылардан кабар берген, дарылануудан. Бул албетте илим. Илим. Аллах Таала илимдин нуру менен пенденин көрөгөчтүгүн, көрүүсүн эгер ача турган болсо, анда ошол шайтан сала турган ой пикирлерди жана васвасаларды кетире турган күч кубаты күчөй берет пенденин. Жана шайтан кирип келе турган жолдорду да көрүп, ошол нерселерге туруштук бере алат. Ошон үчүн эң чоң нерсе бул пенде Аллахты тааныш керек, эң биринчи өзүнүн Роббусун, андан кийин өзүнүн акыбалын, өзү ким экендигин, өзү пендечилигин мойнуна алыш керек, нафска мойнуна алдырыш керек, жана акыреттин акыйкатын билиш керек, акырет түбөлүктүү экендигин, жана дүнүйө, бул дүнүйө кемчиликтүү, убактылуу экенин билиш керек. Ошол нерселердин акыйкатын эгер биле турган болсо, анда албетте шайтандын васвасасына аз алдырышы ыктымал Аллахтын бир гана жардамы менен. Ошон үчүн эң бул душмандан жардам бере турган, ийгилик бере турган эң чоң себеп бул илим, бул шариат илими, Аллахты таануу илими. Ошондо эгер шариатты жакшы билсе, Аллахты тааныса, албетте Аллах Таала пендеге көрөгөчтүгүн ачып берет, шайтандын жолдорун ачып берет, шайтандын жогортуулдарын ачып берет, шайтандын куралдарын, жана эгерде шайтан жаракат кыла турган болсо, эмне менен дарылана турганыңды дагы сага кабар берет. Мындайча айтканда, бир гана ушунун бардыгы илимдин негизинде болот. Илим болбосо, албетте бул нерседен жахил, сабатсыз, албетте кайдыгер болот, жана көрүүсү көр адамдыкындай болуп, бул нерсеге шайтандын васвасасына кабыл боло берет. Дагы бир дарылануусунан шайтандын бул албетте көп зикир кылуу. Аллах Таала Куранда айтат: "Аллазина аману ва татмаинну кулубухум би зикрилlah. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Иман келтиргендер Аллахты эстөө менен жүрөктөрү бейпилдикке келет дейт. Билип койгула, бир гана Аллахты эстөө менен жүрөктөр бейпилдикке келет. Жүрөктөн Аллахты канчалык көп эстеген сайын, зикир кылган сайын, жүрөктөн бүт кереги жок нерсенин баардыгы чыгып кете берет. Жүрөк эмнени көп эстесең, ошол нерсеге толот. Демек, Аллахты көп эстесең, жүрөктөгү нерсенин баардыгын сыгып чыгарып ийет деген сөз. Андан кийин албетте бул нерсеге дагы эмне керет? Ошол васваса маалында же дайым Ихлас сүрөсүн кайталап жүрүү. Бул дагы эң чоң хадисте келет, узун хадисте, жанагы ким васваса сала турган болсо, ким Аллахты жаратты деген ушундай бир ойго жете турган болуп, ушул нерсени айта турган болсо, анда эмне дейт? Пайгамбар айтат, анда Аллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якуллаху куфуан ахад деп туруп 3 жол сол жагына 3 жолу түкүрсүн дейт, шайтандан коргонуу сурап дейт. Дагы бир дарысынан, дарылануусунан, васвасадан албетте жамаатты кармануу. Жамаатты кармануу. Өзүнчө жаңгыс жүрбөштүк деген сөз да. Себеп дегенде албетте билебиз, кашкыр үйүрдөн бирден чыгарып отуруп, анан кийин жок кылат. Ошон үчүн жамаат менен бирге жүрүш керек албетте. Жаңгыс жүрбөш керек деген сөз. Дагы бир чоң бир васвасаны дарылай турган нерсе бул пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармануу.
негизи шариятты, пайгамбарыбыздын сүннөтүн бекем кармануу, бул нерседе береке бар. Ким пайгамбарыбыздын, Аллахтын элчисинин сүннөтүн кармана турган болсо, албетте Аллах Таала ага береке берет. Себептигинде сүннөттө албетте береке бар. Дагы бир васвасаны кетирүүчү бир дарылардан бул ой жүгүртүү. Ой жүгүртүү Аллахтын жараткан нерселердин үстүнөн ой жүгүртүү. Аллахтын затында эмес, Аллахтын өзүндө эмес, затынын үстүнөн эмес, Аллахтын жараткан макулуктардын үстүнөн ой жүгүртүү. Себеп дегенде хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Аллахтын неаматтарынын үстүнөн ой жүгүрткүлө деген. Аллахтын жакшылыктарын, жараткан макулуктардын үстүнөн. Бирок эмне? Аллахтын затынын үстүнөн эмес деген. Ошон үчүн көп пенде ой жүгүртүш керек, Аллах берген нерселердин үстүнөн ой жүгүртүш керек. Ошондо албетте эмне? Васвасадан алыс болот. Эгерде ой жүгүртүүсү бир гана дүнүйө боло турган болсо, албетте васвасага бул кабыл болот албетте. Ошону менен ушул чекитте токтоп турабыз. Бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз бул азан маалында айтылуучу дуа. Имам Муслим риваят кылган хадисте Умар ибн Аль-Хаттаб радыйаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан дейт. Эгерде азанчы, муазин Аллаху акбар деп айтса, анда силер дагы Аллаху акбар деп айткыла дейт. Эгерде ашхаду ан ла илаха иллаллах десе, силер де ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айткыла дейт. Эгерде ашхаду анна Мухаммадан расулуллах десе, силер дагы ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деп айткыла дейт. Андан кийин хай аля сала деп айтканда, ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айткыла дейт. Андан кийин хай аля фалах десе, ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айткыла дейт. Андан кийин Аллаху акбар десе, Аллаху акбар деп айткыла дейт. Андан кийин ла илаха иллаллах десе, силер дагы ла илаха иллаллах деп айткыла. Эгерде кимде ким ушул ла илаха иллаллах деп аягында жүрөгү менен ушул нерсени айтса дейт, анда бейишке келет деп айтты пайгамбарыбыз. Демек, азанчы эмнени айтса ошону кайталаш керек. Жана бир эле жерде хай аля сала, хай аля фалах деген жерде ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айтыш керек. Күч кубат жана акыбалдын өзгөрүүсү бир гана Аллахтын жардамы менен болот. Аллах Таала бизге күч кубат берсин. Ошол берекелүү айда бизге ибадаттарга мүмкүнчүлүк берсин, жана жасаган ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Жана эң негизгиси шайтандардан, васвасалардан бизди алыс кылып, жүрөгүбүздү саламаттуу акыбалда сактаганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkünce sağ salamat olunuzlar. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.